Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегин маданияты китеби боюнча бүгүнкү өтүлүүчү тема силерге арналат. 3-бөлүм окуучулардын өз алдынча билим алуусу жөнүндө эскертме. Кымбаттуу окуучулар, мектеп мугалимден алган билимди өз алдынча толуктап, изденип окуганда гана билимиңер бышык, терең, өсүп туруучу илимге айланат. Балалыкта үйрөнүп билбегенибиз окубаганыбыздын ордун кийин чоңойгондо толтуруу кыйын. Анткени ал кездин өз милдети, үлүшү бар. Ал үчүн убакытты туура пайдалануу зарыл. Өз алдынча билим алуу үчүн төмөнкүлөрдү жасоо керек. Жалпы интеллектуалды өстүрүүчү китептерди окуу. Жаш курагыңарга ылайык адабий китептерди окуу. Ар бир жаш курактын өз адабий китептеринин тизмеси бар. Ал АЭМ китебинин 159 бетинде берилген. МБЗК гезит журналдарды системалуу окуу. Мектеп, айыл, район, айылдагы бай китепканасы бар адамдардан китептерди алып окуу. Өзүң кызыккан кесип, тармак, предмет боюнча адабият, энциклопедия, сөздүк, колдонмо, хрестоматия, журнал, гезиттик макала жана башкаларды системалуу окуу. Окуган китептер жөнүндө ой жүгүртүп, ой бөлүшүп, конспектилеп, системага салып баруу жакшы. Чөнтөк дептер ачууну унутпа. Популярная энциклопедия для детей, все обо всем, детская энциклопедия, Кыргызстан энциклопедиясы, что такое, кто такой жана башкаларды окуп чыгуу. Телевизор, радиодон, интернеттен илим, билим, маданият, жаңылыктар, техника жана башкалар жөнүндө берүүлөрдү системалуу көрүү. Мисалы, кино саякат, поле чудес, звездный час, акыл ордо, умники, умницы жана башка ушундай сыяктуу берүүлөрдү көрүү керек. Жомок, аңгеме, уламыш, легенда жана башкаларды чоңдордон угууда эң жакшы. Жана ошондой эле көптү билген, көргөн, билерман адамдар менен баарлашууга аракет кыл. Бул сага эң пайдалуу. Биз өзүбүздөн акылдуу, бизден көрө көптү билген адамдар менен канчалык көп баарлашсак, ошончолук бизге пайдасы тиет. Түшүнүп, билбегениңди суроодон уялба. Түшүнүксүз сөз суроолордун жообун табууга аракет кыл. Окууну эс алуу менен айкалыштыр. Саякатта болуу да билим алуунун бир түрү. Көптү көргөн акылмандар аңгемесине катышуу. Жана жогоруда айтылгандай, биз өзүбүздөн күчтүү, акылдуу, акылман адамдар менен баарлашсак, биздин кругозорубуздун, билимибиздин өсүүсүнө чоң пайдасын тийгизет. Эч качан баарын билем дебе, билгениңден биле элегиң көп. Мына ушул сөздөр менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктаймын. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта тургула.